Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, УКМК нөл 20 окутуучу Кайкиева Үлпат Тагайбековна, студент Асель Турдубаева. Тема: Саякбай Каралаевдин устаттары жана Саякбай Каралаевдин Манас эпосун жазып алуу иштери. Кыргыз элинин атактуу манасчысы Саякбай Каралаев Ысык көл өрүнүндөгү Тоң районуна караштуу Ак Өлөң жергесинде 1894-жылы 7-сентябрда туулган. Саякбайдын өз өнөрүнө болгон кызыгуусу бала күнүнөн эле билинген. Аны буга дилгиреткен жомокчу жана кошокчу чоң энеси Дилдеш болгон. Саякбай Каралаев 60 жыл өмүрүн Манаска арнап, Манастын 3 жылдыгын бөлүмүн толук жаздырууда тоодо эмгек кылган. Алп манасчы 20-кылымдын Гомери деп аталып, манасчылык кесипке бүгүнкү күнгө чейин илимде так жооп алына элек сырлардын бири манас айтуу үйрөнүүдөгү биринчи кадамды туш көрүүдөн баштайт. Саякбай Каралаев 1930-жылдан баштап манасчы катары элге тааныла баштайт. Анын талантын эртелеп ойгонушуна башында айткандай чоң энеси Дагишта түрткү болгон. 1916-жылгы көтөрүлүштө Саякбай да эл менен кошо Кытай жергесине качып, бирок ал жерде бир нече жолдоштору менен Ак армиянын колуна түшөт. Манас айтуу өнөрүн кесип катары гана көрбөстөн, аны кандайдыр бир вазифасы экенин жон териси менен түшүнгөндөй артынан сая түшүп айта баштаган. Манасты жазып алуу иштери колго алынгандан баштап 1930-жылдын аягынан башталып, 1947-жылга чейин созулат. Манас Семетей, Сейтек жана Сейтектин уландысы болгон анын баласы Кенен Баатыр, Кенендин уулдары Алымсырак, Кулан Сарык жөнүндөгү бүт окуялар 15186 сап ыр көлөмүндөгү варианты жазып алынган. Түгөнгөн сайын түтөгөн, түнөн бери күчөгөн, түптүү кыргыз тукуму. Өлгөн сайын өрчүгөн, өзүн кызыр ээрчиген, өкүн кыргыз тукуму. Биздин рухубузду эскери унуткарылып, алыстап, андан ийиз жана тарых сыныктары гана калды. Убакыт өтүп, акылман айтуучу жомокчулардын арты менен биз жөнүндө эскерүү кайрадан жанданды. Алардын бири таанымал Саякбай Каралаев болду. Манасты эпос түрүндө жеткирген. Эпоста айтылган байыркыдан калган сөз, баян кылып алган сөз, аталардын алгы сөз айтылбаса датбасат. Айкөлдүн руху улам жанданып, өз элине берилип, эли улам жаңы күч менен алоолонуп чыгып турушу керек. Мына ушул максатта каара салтты, маданиятты жандандыруу үчүн Саякбай Манасчы эл аралык фонду түзүлгөн. Эл аралык Саякбай Каралаев фондунун бир бөлүгү болуп, биз менен бирге улуттук рухту жандандыр.